Эгерде биз ошо Кыргызстанда өзүбүздүн ата мекендик питомниктерди уюштурсак, көбүрөөк болуп дагы анан жакшы сапатта булардын технологиялары менен, булардын жана генетический материалын алып келип бияка көчөттөрүн жана атайын пробиркалары болот, ошо пробиркалар менен алып келип туруп биякта көбөйтүп, таза картошкаларын деле билип атасыңар да бар го, элита, супер элита дегендей элечи, биз эң үстүнкүсүн алсак болот да, эң тазасынчы. Анан алып келип туруп бияктан аны шашпай көбөйтүп туруп, булардын стандарттары менен иштеткенде анда уже Турциядан дагы, Италиядан дагы жакшыраак сапаты болуп калышы мүмкүн да. Анан биз ошого ылайыктап азыр жерлерди караштырып жүрөбүз. Ошо кумдак жерлер болуп атса, ошол жактарга негизи эң ылайыктуу экен, анткени көчөттү терип атканда ал кум болгондо тамыры үзүлбөй таза болуп чыгат экен да. Каяктан эми даже кара топуракта болсо дагы же чопо болгон жерлерде болсо аякта уже чыгарып атканда кичине тамырлары повреждение болуп анан кийин проблемалар болушу мүмкүн. Негизи ошо көчөттөрдүн эмнесин түшүндүк биз, аябай эмеси маанилүү экен, сапаты, кантип даярдаган, кандай терилген датасы, ошондой нерселер дагы маанилүү экен да. Мисалы үчүн бул айтып берип Калифорнияда кээ бир көчөтканалар декабрда же ноябрда терип салат дейт. Бул мурун өзү жетектеп жүргөн питомникте, бул 20 жыл бир эң чоң питомникти жетектеген да өзүчө. Буларда дайыма стандарт болчу экен, 24-25 декабрдан кийин эң кыска күн болот го, ошого жеткизишет экен. Анан ошондон кийин анан теришет экен көчөттөрүнчү Америкадачы. Ошондой нюанстар бар дейт да. Мисалы үчүн аны жөн эле алып туруп эртерээк терип туруп холодильникке салып койсоң, холодильникте дагы жана муздак сааттарын чогултат. Бирок ал муздак сааттарын чогултканда дагы эме болуп калат экен да. Холодильникте чогулткан менен эшикте муздак саатты чогулткандын айырмасы бар дейт да. Табигый муздак саатты чогултуш керек дейт да. Ошол үчүн булар жанакындай эң кыска күнгө чейин жеткизип, андан кийин теришет экен да. Биз ошондой окшогон нюанстар, анын баарын сүрөттөрү менен бизге көрсөтүп берип атат. Мурун кандай болгон? Эгерде эртерээк кичине 1 жума, 2 жума эртерээк питомниктер терип койсо, анан жанакы эң кыска күнгө чейин жеткизип туруп тергендикин эгерде салыштырса, кийин уже таллага отургузгандачы кадимкидей чоң айырма бар экен. Ушундай эле нюанс да. Калган, например, бирдей эле. Сапаты вроде жакшы, оорулары жок, бүт баары нормальный. Бирок качан терилгендин айырмасы деле бар экен да. Эми ошого окшогон майда чүйдө нюанстар жаман көп экен. Анан биз болсо эми бара-бара азыр ошол нюанстарды эске алып туруп, биякта дагы ошондой эң жогорку стандартта, дүйнөдөгү эң жогорку стандартта коюп атабыз да. Анан кийин эми биякта болуп калса, биз уже эч кимге жалдырабай, күтпөй, качан келет, акчанын баарын алдын ала чогултуп же ошол эми алыс жерден келип атса кымбат болот да. Жол киреси бар дегендей. Алардын жумушчуларынын айлыгы канча, биз болсо биякта уже арзаныраак, анан сапаты дагы эң жогорку кылып туруп, бирок бир топ эле арзаныраак кылганга мүмкүнчүлүктөр болот да. Булардын эң негизги ийгиликтин себеби ошол көчөттөрдүн сапаты экен. Анан фумигация, жерди жана оорулардан, зыянкечтерден тазалоо, обеззараживание кылуу да. Ошо эки нерсе бул Калифорниянын жана 1 гектардан 70 тоннага чыгарып берип аткандын негизги себепкерлери ошолор экен да, эки нерсеси. Көрсөң биз дагы жакшы аракеттенип, бул стандарттарды жогорулатып, иштеп аткандардын баары майда чүйдө нюанстарга көңүл буруп жасасак, биздики деле ошол результатка жетебиз. Буюрса биз деле тепкен жана айырмасы түрктөрдүн турецкий көчөт менен итальянкы деле айырма бар болчу да. Турецкий көчөттөрүң мындай канча сантиметр менен аябай слабый келди да. Алар эметпейт экен, тазалабайт экен да. See, this is the crown. See how black it is? Yeah. That's due to the cold weather. Cold weather? Yeah. Not diseases? No, It's not diseases? it's cold.
Onu карасаңар, азыр кеспеди, рожоктучу. Ол эмесинде бул күрөң болуп калбадыбы? Күрөң болуп калган бул I've got a sharper one in my bag. Альбион дейт, суукту анча жакшы көтөрө албайт дейт. Жана -5, -7 градус болуп калганда уже мондай күрөң болуп калат дейт да. Анан кийин болсо бул уже эмеге дагы түшүмдүүлүгүнө дагы таасир тиет дейт да. Ошол үчүн, видимо, мен түшүнгөн боюнча эми альбион жалпы эле көп ошол кулпунайларды негизи мындай аябай катуу суукка чыгардырбай, üşүтпөй өстүрүш керек экен да. Мындай үстүнөн мүмкүн болсо жанакындай жабып, төшөп эметипчи. Анан эми бул өсөт, түшүм берет, бирок мындай күрөң болуп калгандын эмеси анан кийин түшүмдү аз берип койгонго, азыраак бергенге себеп ушул болот экен да. Get snow. If snow comes first and makes a blanket, then you're kind of home free. Эми жакшы жаңылык экен. То есть бул чоң деле маселе эмес дейт. Күрөң болуп калганы бул оору деле эмес дейт. Бул именно суук болгондо альбион ушундай күрөң болуп калат экен. Эми жалпы эле бүт башка өсүмдүктөр, башка сорттордук деле ушундай болот экен, бирок бул атайын ошо университет Калифорния Дэвисте атайын изилдөөлөр жасашчу экен. Атайын ошентипчи да, бийик жерлерде отургузуп, суук жерлерге отургузуп, анан ошол жактан ушуну байкашыптыр да. Кийин кескенде ушундай күрөң болуп калат. Анан бул кантип кийин түшүмдүүлүгүнө таасир тийди дегенде кичине өзгөрүү болуптур, бирок анчалык мен бул ойлоп тур да, булардын гипотезасы боюнча эми Калифорнияда катуу суук болбойт да. Бир жолу ошо катуу суук болуптур да. Анан ошондойду көрүптүр питомниктечи. Анан кийин отургузса, булардын ою боюнча коркуштур, вообще эчтеке бербей калат, түшүм бербей калат деп коркуштур, бирок жакшы эле бериптир. Кээ бир питомниктер корккондон ыргы тийиштир. Жарабай калды депчи. Күрөң болуп калганчы. Ошол үчүн бул чоң деле маселе эмес экен. Бирок жалпы айтып атат, негизи эмелерди, кулпунайды үстүнөн жаап койгон жакшыраак болот дейт да. Бул мындай көп көйгөйлөрдөн же рисктерден сактап калат дейт да. Андан тышкары ошол булар түрлүү сортторду изилдөө жасашчы дейт. Анан ошол альбионду башка көчөттөргө караганда суукка азыраак чыдамкайраак болот дейт да. Ошол үчүн өзгөчө альбионго мындай көбүрөөк көңүл буруп өстүрүш керек экен да. Мындай жакшылап караш керек экен да. Анан ар бир сорт боюнча булардын бул өзү жана изилдөө жазып атканда бүт документально жазып чыгыптыр. Мынча температура болгондо кийин канча түшүм берген, салыштырууларды жазап, канча грамм берген. Эмеси тиги көлөмү кандай өзгөрүлүп кеткен, чоң бойдон калды же кичирейип кеттиби, формасы бузулуп кеттиби, ошого окшогон бүт баарын булар фиксация кылыштыр да. Биз азыр, например, ар бирибиз өзүнчө эле бир испытание кылабыз, тигинтебиз мынтебиз деп атпайбы? Булар болсо уже ошондой испытаниялар жасап, баарын документально фиксация кылып коюшкан да. Анан эми биз деле булардын азыр маалыматына таянып көп нерсени мындай жөндөн эле чыгым болбой тура башка эме деп коет го, башка адамдын тажрыйбасы менен алардын каталарын жасабай үйрөнгөн жакшы го. Өзүбүздүкүнө карагандачы.